ар кимдин көңүлү билет. Бирок Батыр атагына туш-туштан чууруп келе берип, бир чоң маарекеге чогулган сыяк арты көрүнбөй кара комок болду эл. Алыш башында турган экен Шабдан. Сары өзөнгө көк тереген улуу тоолордун арк октусунан сай толо күрпүлдөп түшкөн көк кашка сууларынан керегине жараша Жапайы деген жергиликтүү дыйкан эл күрүшүнө, жүгөрүсүнө тиккен дарагына арык кайрып алып жүргөн эзелтен. Бу сапар кеңири талаларга кекиликтин өткүрүндө сапырылып коно баштаган. Жаңы тууган дегендерге да суу жетсин үчүн кээ жерлерде суу жүргүзүлбөй кала берген эски арыктардын нугун кеңитип, кээ жерлерде жаңы казмак ылайык болгон. Келген эл жамаат урук болуша, ашарга соёр кара малын союп, артынган тай казандарын асып, ар жерде асмандата түтүн булатып, акылдаша үн салышып, тушалга куюшкандаштырылган аттар аңылдап кишинеп, бир түргүн туу болуп калды айлана. Коктунун тээ өрдөшүнөн суу сапырылып, кепташтан ашып түшкөн мерчемден кайрылмак болгон алыш. Бири көйнөкчөн, бири ыштарын түрүнгөн жалаңач, кара күчү тышынан көрүнүп турган кара сур түземчилер күлтүлдөшүп, жоон жыгач кыркып келишип, үч ноголонун башын бириктире тал кырчынынан жанчып бурап, үч ача болуп калган үстүнөн казанча таштап кынап, агымга туруштук кылар кара өгүз коюп жүрүшөт. Кана, деди Шабдан. Арыктын нугун чээли, этеги бир ат жабым жер, азыртан баштап бөлүп алышсын казар эл. Мен деген жакшылары айыл аксакалдары ийрилип турушкан. Сөз ошолорго айтылды. Бирок кабарсыз калбасын үчүн көчүрмө башкарманын жергиликтүү үлкөнүнө акырын которуп койду тилинер. Үлкөн төрө көзүн ымдала ойлоно. Мындай ишке деп калды Биртке бушайман болгонсуп. Бизде инженер али жок. Которулду Шабданга. Бизде инженер бар, деди ал жүзүнө камсыз жадырап. Үлкөн төрө инженерлик деген не экенин билген эме, жымыя ушунча да калпчу болобу деген сыяк бул элдин өтө кадырманына чын эле тиктеп калды. Бери апкел, деди Шабдан. Кимди апкелишет? Кыдыйган көк эшекти. Эки көзүнө эленген кум салынган куржун артылып коюлган экен. Төрө тилмерин кыя тиктеп койду. Ушубу булардын инженери дегени? Көк эшек тиктешип күлүп калышты. Шылдың, сезди Шабдан. Тарт, деди күлдү өзүнчө алдагы. Бири ак тумшук көк эшекти жетелеп, бири артынан басып, арык чем болжоп, тоо этеге чейин түз кыялы тартып жөнөдү эки көсөм алышка. Куржундун эки көзүнүн түбүнөн ичке наштарлап тешик кылынган. Ошо эки тешиктен сары кум сызылып куюлуп, эшектин эки жагынан эки сызык болуп түшөт. Дегиси эшек кыйык мал. Нарыда жүк оорлоо болгон соң, өзгөчө басар жолу кыя жер болсо, ылдый да өйдө да тартпай, түз илкип кете бермеси бар. Чийин аягына жеткенин түшүнгөн жок. Бисмиллахиррахманиррахим деп чийин ортосуна алыштын башынан баштап кетмени үрдү Шабдан. Кана, Кудай берсин, кубат берсин, дегеле. Үн жабырап туш-туштан бирине бири аралашып, куд эле элеттин күлүксүрөгөнүнө окшоп, элирме зарде кошул ташыл болуп кетти. Улам алыштан ылдый арыктын кыры жондонуп чыгып, таманы тегизделе баштаган сайын суу жүрөрүн, караган көсөм арыктын таманына суу келер жагына баштанып чалкасынан жатып, эки чокойнун тумшугун бириктире карап, учу араң көрүнсө шыр кетет деп кубанып, чокою көп көрүнсө, анда алды жагын да жукалатып алдырып жүрөт. Сыдырып үлкөнү жанында, жөө арыктын ичи менен аярлай басып келди Шабдан. Баягы Шабдан кабагы жарык, жымыйганы да баягы. Жакшы деп деди алкады. Көңүлү келбестин ишин кылбагыла. Суу акса алкыш, акпай калса кээш, ылдыйласа түбүн жейт, аңдайт. Көлгүп жаяга турган болсун, көлгүп. Бир топко токтой калды. Тоо этегинде кыргыз конушуна да чыга турган болсун жигиттер. Деди бири. Ал өтө эле өйдө го. Жо, кичине чалкоо гана, көз менен ченеп көргүлөчү. Тиктеп калышканда байыркыдан бир маани айтты Шабдан. Уккан кулакта жазып жок. Илгери бир дыйкан ушинтип этип арык казып, бирок суунун жерине жеткире албай кыйналып жүрсө, бир чоочун адам жолугуп калган имиш. Теңир сүйгөн пенде, ал кандай дептир дейт. Жакшы дептир дыйкан, сыр бербей. Кур тектирге суу чыгарып алдым дептир. Ой, кыйла бийгеле коер, деген экен тиги. Чыгардым деп коюптур дыйкан. Арыгыңы ийри муйрулап казган экенсиң, деген экен чоочу. Дыйкан унчукпай барып, түз арыгын ийрилеп өйдөлөтүп отуруп,
Bu iğринин ар бурулушуна суу окторулуп, артын тартып, андан ары күчөнүп, өзү күйлөнүп кетет турбайбы? Ошон этип дөңүнө суу чыгарып алган экен. О, дешти уккандар, мына керек болсо биз дагы ийри муйру кылабыз. Ия, ошон этип акыры тапкан даанын уң кылып алыш керекпи? Деп андан ары маанилады Шаптан. Тегирмен салыптыр, дейт дыйкан. Караса дааны чанактай куюлбайт. Эми кантты? Бир күнү дагы баягы жолугуп калган эмес. Сурайт. Ал калай? Шүгүр, тегирмен салып алдым, дептир дыйкан. Тиги таң калып тиктеп, ушу ылайдан жуурулган байкушуна берешен теңир акыл кошо баштаганбы деп ойлонуп, жеми түшүп атабы деп сураган экен дейт. Түшүп атат, дейт дыйкан. Чакылдап койгон экенсиң да ташыңа, дептир. Дыйкан дагы кыймыйып барып, үстүңкү жүгүргөн ташына тие чанактын оозун солкулдата турган карышчыга чакылдап байлап, даанын богузуна түшүрүп калган экен. О, дешти да кепке үйүр болгон ел. Ийги деген ушу, деди Шаптан. Өзүң билбе, билгендин тилин алба деген каргыш бар. Өзүң билбесең, билгендин тилин албасаң, бу дүйнөдөн куурап өтүп кетесиң.